Айдоочуларды тестирлөө мыйзамы артка кайтарылды. Жалпы республикалык тестирлөөнү бекер кылуу сунуш киргизилди. Арбаңыз эфирде Политклиника медиасынын бул жумада программасы. Бул программада сиздерди аптанын ичинде болгон маанилүү жаңылыктар менен мен Чолпонбек Сабырбеков тааныштырам. Биздин каналга катталганды унутпаңыз. Президент Садыр Жапаровдун басма сөз катчысы Асхат Алыгөзов укук коргоо органдарында башталган реформалардын алкагында жарандык активисттерге, журналисттерге жана бизнес өкүлдөрүнө болгон мамиле кайра каралып чыгарын билдирди. Ал укук коргоо органдарына мүмкүн болгон жана мыйзамга каршы келбеген учурларда камакка алуу менен байланышпаган чараларды көрүп, профилактикалык иштерди жүргүзүү сунушталарын айтты. Жакында эле Кыргызстандагы бир катар медиа уюмдар журналисттер Садыр Жапаровго, УКМКнын төрагасы Жумалбек Шабданбековго жана Жогорку соттун төрагасы Медербек Сатыевке кайрылуу жасашкан. Алар акыркы жылдары журналисттерге, жарандык коом өкүлдөрүнө жана активисттерге кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандыктар жана башка беренелер боюнча козголгон иштердин көбөйгөнүн белгилешкен. Ошондой эле коопсуздук органдарындагы соңку кадрдык өзгөрүүлөрдөн улам коомчулук мындан ары бардык жагдайга жаңыча кылыс баа берүүгө мүмкүнчүлүк түзөт деп ишенип артып турганы айтылган. Кайрылууда өлкөдө айрым медиалардын ишмердүүлүгүнө чектөө киргизилгени, кээ бир журналисттер кылмыш жоопкерчилигине тартылганы же өлкөдөн чыгып кетүүгө аргасыз болгону жалпы коомчулукта тынчсыздануу пайда кылганы белгиленген. Жогорку Кеңештин 4-марттагы жыйынында жол коопсуздук кызматкерлерине жол эрежесин бузган айдоочулардан жеринен сынак алууга укук берген мыйзам долбоору кызуу талкуудан кийин күн тартибинен алынды. Анын алдында Ички иштер министринин орун басары Октябрь Урманбетов кызматкерлерге мындай укуктун берилиши жол кырсыктарын азайтуунун бир максаты экенин түшүндүрдү. Депутат Дастан Бекешев бул мыйзам жол коопсуздук кызматкерлеринин пара алуусуна мүмкүнчүлүк түзүп берет деген тынчсыздануусун билдирди. Бирок бул мыйзам долбоор менен биз жардам бере албайбыз. Жол коопсуздугу боюнча ушундай эле маселе болуп турат. Тилекке каршы бизде көпчүлүк маселе ошол акча менен чечилет да. Вот өзүңүз мына карасаңар, гаишник токтотот. Планшет менен көрсөтөт, давай сени текшерейли дегенде. Ал ошол на месте экзаменди бере албаса, билбесе, акчаны сунуштайт да. Дастан Алабаевич, мен сизге толугу менен кошулбайм. Бизде Ички иштер министрлиги бүгүнкү күндө санариптештирүү өтүп, бул жерде азыр ГАИ кызматкерлери толугу менен бүгүнкү күндө боди камера, планшеттер менен жанагы ар бир булардын иш жүргүзүүсүндө жана планшеттердин бардыгында тең камералар орнотулган. Эгерде кызматкер кармаганда мунун бардыгы тең фиксация болот, ошол жана планшеттеги эмесинин баары запись болот. Жана сиз айтып аткан коррупциялык алып келет, ГАИлерге тигиндей жолду түзөт деген бул толугу менен биз каршыбыз. Мунун бардыгын тең биз иштеп чыгып, ушунун программасында биз азыр иштеп жүргүзүп атабыз. Бүт бардыгы электрондук. Силерде коррупция жокпу? Бизде жок деген жокпуз. Бизде коррупция менен күрөшүп атабыз. Маалымат каражаттарын көрүп атабыз. Коррупцияга аралашкан кызматкерлерге чара болуп иш козгоп атабыз. Бекешев бул демилгеге коомчулук каршы экенин айтса, министрдин орун басары эл арасында долбоорду колдогондор көп деди. Депутат жол кырсыктарына айдоочулардан тышкары инфраструктуранын жоктугу да себеп экенин айтты. Аягында депутат Эльвира Сурабалдиева бул долбоорго эл өкүлдөр арасында да каршылык көп экенин белгилеп, күн тартибинен алып кайра карап чыгууну сунуштады. Президент Садыр Жапаров кабар агенттигине курган маегинде Ички иштер министрлигине жол кыймылынын эрежелерин бузган айдоочулардан жеринде тест алууну караган мыйзам долбоорун Жогорку Кеңештен чакыртып алганы боюнча да комментарий берди. Негизинен бул ыкма туура, бирок кичине эртерээк деп ойлойм. Себеби биринчи кезекте майы кызматкерлеринин өздөрүн толук даярдап чыгышыбыз керек. Айрым майы кызматкерлери өздөрү жол эрежесин толук билбеген учурлар кездешет. Ошондуктан качан гана майы кызматкерлер өздөрү даяр болгондо бул маселени кайра көтөрүшсө болот. Президент мурда күбөлүктүү окуя эле сатып алгандардын кесепетинен жол кырсыктары көбөйүп, жарандар кырсыктап жатканы тууралуу айтканын кайталап, бул люстрациянын бир бөлүгү экенин билдирген. Бийлик бутактарын 5 жылдан бери люстрация кылып, жогорку бутактарда дээрлик баарын бүтүрдүк. Эми башка бутактарды да люстрация кылалы да. Башка кандай жол менен люстрация кылабыз бул тармакты? Эгер жол эрежесин бузгандарды тем койсок, жол кырсыктары күндөн күнгө күчөйө берет. Жарандарыбыз кайтыш боло берет. Майыптар көбөйө берет. Ошондуктан бул тармакка катуу көңүл бурушубуз керек. Мамлекет башчы мындан ары күбөлүк сатып алуулар 99% болбой турганын,
айдоочуларды даярдоону мамлекет толук колуна алганын белгилеп, айдоочулук көлүктү сатып алып, жол эрежесин билбей унаа айдап жүргөн айдоочуларга эрежелерди үйрөтүү зарылчылыгын эскерткен. Жол кыймылын тескөөчүлөргө айдоочулардан жеринде сынак алууга укук бере турган мыйзам долбоору президент Жапаровдун тапшырмасы менен артка кайтарылганы 5 мартта маалым болгон. Кыргызстан Airbus A321 үлгүсүндөгү 2 учак сатып алат. Бул маалымат Министрлер кабинетинин сайтында жарыяланды. Ага ылайык Кыргызстан аэропорттору мамлекеттик ишканасы Aircraft Leasing Management компаниясы менен аталган 2 учакты сатып алуу боюнча келишимге кол койду. Кол коюуга Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев да катышып, заманбап учактарды колдонуу Кыргызстандын жарандык авиация тармагын жаңы сапаттагы деңгээлге көтөрүүгө өбөлгө түзөрүн билдирди. Өкмөт башчы ошондой эле акыркы 5 жылда ички жана тышкы аба каттамдары көбөйгөнүн белгилеп, 2021-жылы өлкөдө 5 аэропорт иш алып барса, бүгүнкү күнү бардык аймактардагы аэропорттор иштеп жатканын кошумчалады. Урматтуу Делисе мырза, урматтуу Прендергаст мырза, бүгүн сиздер менен Борбор шаарыбыз Бишкекте жолугушуп жатканыма мен абдан кубанычтамын. Airbus компаниясы дүйнөлүк авиация индустриясында жогорку технологиялары, сапат стандарттары жана инновациялык чечимдери менен айырмаланып келген ишенимдүү өнөктөш экени баарыбызга белгилүү. Airbus'тун кесипкөй тажрыйбасы эл аралык деңгээлде кеңири таанылган. Биз үчүн Airbus консорциуму менен өнөктөштүк стратегиялык мааниге ээ. Бүгүнкү жетишилген макулдашуулар эки тараптуу ишенимдин, ачык диалогдун жана узак мөөнөттүү кызматташууга умтулуунун жыйынтыгы болуп саналат. Касымалиев бул жетишкендиктер Кыргызстанды евро биримдиктин коопсуздук тизмесинен чыгарууга шарт түзөрүнө үмүтүн билдирди. Анын маалымдашынча, жакынкы күндөрү Европа комиссиясы тарабынан акыркы аудит өткөрүлөт. Ал эми Airbus Europe компаниясынын президенти Йохан Пелисия Кыргызстандын авиация тармагын жаңы деңгээлге көтөрүүдөгү кызматташууну улантууга даяр экенин билдирди. Маалыматта айтылгандай, Airbus A321 үлгүсүндөгү учактар Кыргызстан аэропорттору мамлекеттик ишканасына 2026-жылдын аягында өткөрүп берилет. Учактар Осman Airlines авиакомпаниясынын колдоо, жүргүнчүлөр үчүн ыңгайлуулукту, учуулардын коопсуздугун бекемдөө, каттамдардын географиясын кеңейтүү жана эл аралык аба мейкиндигинде Кыргызстандын позициясын чыңдоо максатында алынган. Европа биримдиги бир нече жыл мурун Кыргызстандын учактары үчүн аба мейкиндигин жапкан. Муну Евро биримдик Кыргызстандын учактарынын эскилиги жана коопсуздук эместиги менен түшүндүргөн. Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешев абитуриенттерден алынчу жалпы республикалык тестти акысыз кылууну сунуштады. Ал өзү бүтүрүүчү болуп жүргөн учурду эске салып, андагы тапшыруу сынагынын баасы 280 сом болгонун, кийин ЖРТда ар бир предмет үчүн 200 сомдон алынып жатканын белгиледи. Депутаттын пикиринде мындай баа социалдык абалы жакшы эмес үй бүлөлөргө түйшүк жаратат жана тестке даярдануу үчүн баласын курстарга берген ата-энелер кошумча чыгым тартат. Ал бир катар өлкөлөрдүн, анын ичинде Европадагы тажрыйбаны изилдеп чыкканын, көпчүлүгүндө бүтүрүүчүлөр үчүн сынак акысын мамлекет төлөп берерин билдирди. Ар бир үй бүлө ошол жертеге баланы даярдайын деп платный курска алып барат. Бир топ эле каражатты кетирет. Азыр бул тест стресске алып келет экен, бир топ каражатты кетирет экен. Бул туура эмес. Мен мына изилдөөнү кылдым. Көпчүлүк мамлекеттерде, КМШ мамлекеттерде, Европа, АКШ мамлекеттерде тестти, ушундай тестти бүтүрүүчүлөргө мамлекет өзү каржылайт, өзү берет ошол акчаны. Үй бүлө төлөбөйт экен. Да, башталышында мүмкүн тура эле болгон. Бирок биз азыр реформага барыш керекпиз. Бюджет өстү. Профицит болду. Эмнеге биздин мамлекет ошол тармакка каражатты бөлбөйт? Давайте баштайлы, ушул жылдан баштайлы. Ал ошондой эле тесттин жыйынтыгы 1,5 айда жарыяланганын сынга алып, бул багытта санариптештирүү иштерин жүргүзүү керек деди. Бекешевдин сунушу тууралуу агартуу министрлиги комментарий бере элек. Жалпы республикалык тестирлөө мектеп бүтүрүүчүлөрүнө жогорку окуу жайга өтүүгө мүмкүнчүлүк берген сынак. Тест уюштуруучуну агартуу министрлиги сынак аркылуу тандайт. Соңку жылдары бул укук билимди баалоо жана окутуу усулдары борборуна берилип келет.
Жогорку Кеңештин төрагасы Марлен Маматалиев социалдык тармактарда мандатын тапшыра турган депутаттардын тизмеси деген маалымат тарап жатканын билдирип, аны төгүндөдү. Бул тууралуу ал парламенттин 4 марттагы жыйынында айтып, бардык аракеттер мыйзам чегинде гана болушу керектигин билдирди. Мындан тышкары Маматалиев басылмалардын бирине курган маегинде депутаттардын маянасы тууралуу айтканы туура эмес кабыл алынып жатканын билдирип, тактоо киргизди. Ачык айтып коеюн, мына менин колумда документтер бар. Анын алкагында биздин депутаттардын оклады 58.432 сом. 58.432 сом. Андан сырткары ооба жашыргандан фонд берилет 80 000 сом. Бирок ал фонд ошол эле биздин машинебиздин ремонтуна, ГСМине, ал эле эмес айдоочусуна, ал эле эмес бизге канчалаган элдер кайрылат, алардын ишмердүүлүгүнө биз региондорго көп барабыз. Бир эле самолет менен барып келгенге 10 000 сом болот. Айтор ушул сыяктуу нерселерге керек болсо ал 80 000 үстүнө анча айрым учурларда үстүнө кайра өзүнүн акчаңан дагы ошончо кошконго туура келет. Ушул нерсени мен маалымат катары айтып коеюн. Анткени бир аз башка форматта коомчулукка бир аз тарап кетти. Бул бир. Экинчиси, айрым мындай блогер дейбизби, же айрым журналисттер дейбизби, айтор өзүнчө эле бир мындай тизме түзүп, кара тизме деп алып, же башкача да бир тизмелерди түзүп алып, бул депутат кетет экен, дагы мындай болот экен дегендерден дагы суранат элем андай нерседен алыс болсок. Бизде болуп аткан нерсе бардыгы мыйзамдуу түрүндө болот. Биз мыйзамдын алкагында гана ишмердүүлүктү алып барып атабыз. Рахмат. 10 февралда президент Садыр Жапаровдун буйругу менен Камчыбек Ташиев УКМКнын төрагалыгынан алынган. Андан берки убакта бир нече министр, жергиликтүү бийлик башчылары, орун басарлары менен чогуу кызматынан алынышты. Айрымдары камалды. УКМКнын бир нече кызматкери коррупцияга шектелип камалды. Ташиевдин кызматтан алынышынан кийин Жогорку Кеңеште да бир топ өзгөрүүлөр болуп, Нурланбек Тургунбек уулунун ордуна Марлен Маматалиев спикер болуп шайланды. Кийин Тургунбек уулу баштаган бир нече депутат мандатынан баш тартышты. Айрым депутаттык топтордун жана тармактык комитеттердин төрагалары дагы алмашты. Президент Садыр Жапаров 3 жашка чейинки бардык балдарга бериле турган бала ырысы деп аталган жаңы ай сайын берилүүчү мамлекеттик жөлөк пулду киргизүү тууралуу жарлыкка кол койду. Төлөмдөр 2026 жылдын 1-июлунан тартып бериле баштайт жана үй-бүлөнүн кирешесине карабастан 3 жашка чейинки ар бир балага берилет. Жөлөк пулдун көлөмү ай сайын 1200 сомду түзөт. Президент бул чечим жарандардын көптөгөн кайрылууларына жооп катары кабыл алынганын жана баланын өнүгүүсүнүн эң маанилүү мезгилинде үй-бүлөлөрдү колдоого багытталганын белгиледи. Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, Кыргызстанда 3 жашка чейинки болжол менен 445 миңдей бала жашайт. Биз сиздерди апта ичинде болгон маанилүү жаңылыктар менен тааныштырдык. Биздин каналга катталганды унутпаңыздар.